Салам айымдар. Егер сізге YouTube Shorts, публиковать видео, сообщество, начать запись. Ушул сөздөр таныш болгон болсо, демек сиз YouTube платформасына кызыккан инсансыз. YouTube дүйнөсү сиз үчүн кызыктуу. Эгер кызыктуу болсо, бул видеону аягына чейин көрүңүз. YouTube дүйнөсү онлайндашуу платформасынын негизги мактарынан бири десек болот. Анткени бул жерде сиз өзүңүздүн видеоңузду же сатууну каалаган товарыңызды сатсаңыз болот. Бул кантип? Сатууну каалаган товарыңызды видеого тартасыз, ал жөнүндө кенен маалымат бересиз. Мисалга, коляска. Коляска канчачы жылы чыгарган, канча килограмм весте, килограмм оордукта көтөрө алат. Мына ушуларды же модели кандай ушул жөнүндө маалымат берген болсоңуз, алууну каалаган кардар, демек бул коляска биз үчүн ыңгайлуу экен деп өзүнүкү экенин билген болсо, албетте сизге кайрылат же кошумча дагы бул жөнүндө информацияларды издеп көрөт. Орус тил мугалими болуп, бирок учурда декретте отурасыз, бала менен үйдөсүз. Мына ошол учурда эмне кыласыз? Сиз өзүңүздүн сабактарыңызды мектепте кадимкидей планда менен сабактар өткөндөй эле ошол сабактарыңызды сиз запись кылып, кадимкиде сабак өткөндөй сабак өтүп жаздырасыз. Бул жаздырган сабактарыңызды 1-модуль, 2-модуль деп же болбосо 5-класс, 6-класс деп сабактарыңызды даярдап, өзүңүздүн сабактарыңызды YouTube'дан чыгарып, орус тилинде кантип сүйлөш керек же женский род, мужской род кандай болот, ушул жөнүндө кыска видеолорду тартып, сабак өтүп, YouTube'га киргизе бересиз. Ал жактан сизден сураган инсандар болот, сизге кайрылган инсандар болот, ошоларды курсуңузга ала бересиз. Бул эмне? Сиздин мектепке барып, же кемеге барып сабак өткөндүн ордуна сиз үйдө отуруп эле өзүңүздүн товарыңызды онлайн форматта сата бересиз. Бул сизге аябай ыңгайлуу, өзгөчө үйдө отурган айымдарга бул десерт мощный нерсе. Ошондуктан сиз сатууну каалаган нерсеңиз болсо, ушул YouTube платформасын кенен колдонсоңуз болот. Да эмне кылсак болот? Кызыгасыз. Бул нерседе сиз эмне жөнүндө бөлүшүңүз керек, сиз кызыккан нерсе. Сизди бирөө зор да болсо деле, эч нерсе дебесе деле, сиз жасаган ишиңиз менен бөлүшүңүз керек. Гүлдөргө өзү кызыгасыз, гүл өстүргөнгө кызыгасыз, түрлөрүнө кызыгасыз. Муну сиз интернеттен көрөсүз, YouTube'дан көрөсүз, мисалы. Ошол көргөн нерселериңиз бул жакта мусор болуп сакталып калбастан, сиз аны башкалар менен бөлүшкөндө эмне болот? Ошол бөлүшкөн билимиңиз сизде дагы калуучу болот дагы, жана башка адамдардын бул билим менен пайдалануусуна себепчи болосуз. Анткени эмне? YouTube'да кыргызча маалыматтар, кыргыз тилдеги информациялар акырындан көбөйөт, бирок көп эмес. Мисалы, орус тили, англис тилинде ушунчалык көп да маалымат, Google'га кирсең, окей, Google деп жазган болсоң, толтура маалымат. Кыргыз тилинде маалымат аз болгондуктан сиздин бөлүшкөн информацияңыз адамдарга ушунчалык пайдалуу болот. Муну алар дагы башкалар менен бөлүшөт. Бул деген эмне? Сиздин каналыңызда продвижение болот, видеолоруңузда жакшы просмотр болот, өзүңүздүн личный брендиңизди жаратууну кааласаңыз, бул дагы сизге чоң плюс болот. Өзүңүздү өнүктүргөндү, же болбосо личный бренд жаратканды, же кандайдыр бир товарыңызды сатууну кааласаңыз, YouTube сизге ушунчалык сонун бир платформа. Прям сонун. Мисалы, Instagram жабылып калды, Россияда башка социалдык тармактар жабылып калды, бирок YouTube азыр иштеп жатат. Андыктан YouTube дүйнөсүнө кош келиңиз.